2 жыл болуп калды. Граница жабык, жумуш жок. Пандемияда башында эски больницада болчубуз. Баарыбыз бир сырадан оорудук. Панфилов районуна караштуу Чалдыбар айылы. Айылдын аянты Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чек арага тийиш орун алган. Буга дейре Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасында жайгашкан көзөмөл өткөрмө пункт аркылуу кыймыл жандуу болгон эле. Пандемия башталгандан бери чек ара жабылып, күркүрөп соода сатык жүрүп турган жер азыр мынтип бош калган. Бул айылдын тургуну Ислам Батырбеков 15 жылдай ушул жерден үй бүлө багып келген. Эми мынтип бир канча бизнесин жаап, эки акча алмаштыруучу жайдын көзүн кароого аргасыз. Буга чейин тамактануучу жай, дүкөн, бир нече акча алмаштыруучу күркөлөрдү иштетип, 30дан ашуун адамды жумуш менен камсыздап келген болсо, учурда бир эле жумушчу кармап турган кези. Айтымында убагында бул жерде 1000ден ашуун айылдын тургундары жумуш менен камсыз болуп турган. Кимиси соода сатык, кимиси тейлөөчү кызматта, жүк ташып, такси кызматын аркалап. 2 жыл болуп калды. Граница жабык, жумуш жок. Рабочий кишилер көп болчу, рабочийлер азыр жумуш жок, кайла жоктон чет өлкөгө чыгып атат. Ошо границаны эртерээк чечип берсе жакшы болмок. Ишкер Ислам иштеткен акча алмаштыруучу күркөсүнө күнүнө 100дөн ашуун кардар кирип чыкчу. Азыр 4-5 адам кирсе сүйүнөт экен. Чек арадан болсо 1 саатта 1ден 2ден гана адам өтүүдө. Ошондой эле жүк ташуучу унаалардын дагы кезекте суткалап туруп калгандарын көрүүгө болот. Андайда тез бузулуучу азык-түлүк алып бара жаткандарга кыйын болууда дейт айдоочулар. Магомед Умаров Казакстандын Мерки айылынын тургуну. Көп жылдан бери мал ташып иштейт. Бүгүн ал бодо мал менен чек арадан өтүүдө. Кыргызстанга мал тасып атырмыз ошол жерге, киребиз. Но чек ара сейчас кичкене мына карантин менен проблема болуптур. Надо открывать это, ачуу керек элге. Понимаешь, люди, чтобы спокойно двигались. Магомед Умаровдун айтымында мурунтан бери эле кыргыз-казак кыз беришип, уул үйлөнтүп тугандашып калган. Бирок азыр карым-катыш үзүлүп бараткансыйт. Ал тургай жамандык, жакшылыкка дагы тийиштүү документтерди тапшырып атып, чек арадан өтүшүүдө. Родственники мои вот здесь живут. Бул айылда агам, карындашым турат. Азыр аларга дагы кирип чыгып катташууга кыйын эле болуп калды. Тоже тяжело. Всем тяжело. Мурдагы айыл өкмөт башчы Мирлан Карымшаков айрыкча күз айында соода кызуу жүрүп, бут коерго жер жок болор эле деп эскерди. Коңшу райондун дыйкан фермерлеринен бери келип, азык-түлүгүн казак туугандарга сатып, оокатын өткөргөн. Эл көп болгондуктан жол бою кафе, ашкана кадам сайын ачылган эле. Азыр алардын каалгаларын дат баскан. Азыркы көрүп атасыңар, могу имаратты мынакей канчадан бери мынакей иштебей турат. Бул дагы чоң биздин айыл өкмөтүбүзгө, биздин район бюджетибизге көптөгөн акчага каражаттын булардын салыгынан түшчү убагында. Тим эле жаркыраган сонун ресторан болуп ачылды эле, азыркы күндө мынакей сатылып атат. Бул деген өзүнчө заброшенный здание болуп калган да. Элди да эси да сатылбай калды, и башка кызыгып ала тургандай киши жок болуп атат. Башка күндөрү жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай 3 катарга чейин тизилип калат экен. Андайда азык-түлүк жүктөп турган унаалар ичиндеги муздаткычтарын күйгүзүп, күнү-түнү гүрүлдөп иштеген кыймылдаткычтан чыккан түтүн жол четинде жашаган тургундарга ыңгайсыздыктарды жаратууда. Жесткий контроль кылып атышат казактар дагы. Билбейм булар эмне себептен. Хотя биз таможенный союзга кирдик. Ошол жактардан кичине жеңилчиликтер да жок көрсөтпөй жатышат да ошол жагынан. Чек аранын жанында соода кылгандардын көбү сыртка жумуш издеп чыгып кетүүгө аргасыз. Көпчүлүгү Орусияда эмгектенүүдө. Болбосо буга чейин жергиликтүү тургундардын басымдуусу Казакстан тараптан күйүүчү май ташып ортодон пайда көрүп, айрыкча дыйкан фермерлерге жеңилирээк болгон дейт айыл аксакалы. Аны түздүн айтыш керек, кымбатчылык болот атпайбы? Атыгы жерде майлоочу, күйүүчү майлар арзан да. Бу Чалдыбар эли ушул жагынан көп өтчү да. Аны мындай түз айтыш керек да. Ушундан да көп өтчү Чалдыбар элчи. Акырын чыга калып барып алып келип. Анан мисалы бензинди азыр 55-60 сомдон алсак, тиеден бир 35-40 сомдон алмакпыз. То есть элге ушунчалык жеңилдик болот эле да. Сөз болуп жаткан Чалдыбар айылы көп улуттуу болуп саналат. Анда 28 ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Буга чейин жергиликтүү калктын 90%-ын орус, өзбек, уйгур улутундагылар түзгөн. Негизи бул азыр эки чарбага бөлүнөт. Мурун
мурунку союз жаңы башталганда бул Чалдыбар айылында 3 колхоз бар экен. Бирөөсү Нива, анан Ворошилов, анан Калинин. Бул баягы союздун биринчи башталганда булар 3 колхоздон түзүлгөн экен. Вот анан Чоргал айылы өзүнчө Кызыл Аскер деген колхоз, Чола Карак анан Кенжебай деген 2 айыл бар эле. Алар Фурунжа колхоз экен. Бүгүнкү күндө Кенжебай деген 70-жылдан бери ал орду тып-типыл баары ушул жерге көчүп келип, ажырдазы киши жашабайт. То есть айыл жок болуп кетти. Анан бүгүнкү күндө бул Чалдыбарда 9200ге жакын адам жашайт. Бул учеттон өтүп эмеде тургандары, бирок негизгиси жашоочулар андан бир топ көп. Бүгүнкү күнү Чалдыбар айылында Тажикстан, Өзбекстандан келгендердин саны 300 түтүндөн ашык. Ички миграциянын агымы менен түштүктөн келгендер 100 түтүн болот. Алар мурунку 80-90% жашаган орус улутундагылардын ордун басууда. Анткени орус улутундагылардын көбү Орусия, Германияга көчүп кетишкен. Эч кандай ортодо араздаш деген жок. Бир сөз болуп кетсе, ал ичара болуп кетсе, аны өзүбүз такай мындай чечип тууралап койгонго такай аракет кылабыз. Өзбек улутундагы Юсуф Сайдазимовдун үй бүлөсү 4 атадан бери Чүй жеринде жашап келет. Айылдын ардактуу атууларынын бири. Өзү жашаган көчөнүн аты дагы агасынын ысымын алып жүрөт. Ага бул үй бүлөнүн бир гана Чалдыбар айылына эмес, коңшу айылдардагы мүмкүнчүлүгү чектелген, кары картаң, муктаж адамдарга кайрымдуулук кылып каралашып келгендери себеп. Как узбекская диаспора называется. Бул көчөнү өзүбүздүн диаспора деп атайбыз. Бул жерде жашап кеткен менин агам айыл элине көп жардам берет. Айрыкча мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, муктаждарга көп каралашат. Биз ар улуттун өкүлдөрү бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып ынтымакта эле жашап жатабыз. Айыл өкмөткө маселебизди айтсак, өз убагында колдоо көрсөтүп келишет. Мечитке жер беришти, отун берип атат дегендей. Новая замена айыл өкмөтү. Ал эми айылда ар улуттун балдары көчө аралап эле кенен кесир ойноп жүрө беришет. Аларды улуу мундун өкүлдөрү азыртан биримдикке үндөп ынтымакка чакырып турушат. Насчет национального вопроса. Улуттар аралык мамиле тууралуу сөз деле болбойт. Ынтымактуубуз, бирге өстүк. Эми анча-мынча майда барат нерселер болот. Алар бүт жерде бар да. Негизинен биргеликте иш кылабыз. Мисалы, өлгөн житкен той топурга бири-бирибизди чакырабыз. Мы все вместе в одном месте. Сайдазимовдордун үй бүлөсү негизинен соода саттык менен күч көрөт. Орусияга товар ташып иш кылат. Ал эми көпчүлүк улутташтары мал багуу менен алек. Основной у нас 90% все занимаются скотоводством. Бизде айылда негизинен мал багууга эл ыктаган. Кимде 50, кимде 80 баш кой бар дегендей. Өзүм соода саттык менен Орусияга каттап иштедим. Учурда балдарым жолумду жолдоп жүрүшөт. Алар келип айылга жардамын аябай берип турат. Зарабатывал, дети тоже бизнесмены вот так. Былтыркыдан быйылкы жыл абдан оор болду. Айрыкча дыйкан фермерлердин иши аксады. Жумушсуздук маселеси орчундуу бойдон турат дегени менен айылдын ичинен азаматтар чыгып, ишкерлик менен алек болуп жатышыптыр. Алсак, мына бул жай карьер болгон, көп жылдар бою бош жаткан. Мына ушул жерди алып, учурда сарай салып, сүт багытындагы уйларды алып келип, чарба күтүп жатат. Эт багытында дагы, сүт багытында дагы парсоводдо мясо-молочный уйлар. Не чисто молочный эмес да. Сүт багытында, эт багытында дагы букалардын багып сатабыз, ургачылардын алкакка өзүбүз калтырып калабыз да. Таал Айбек мырзанын ишти баштаганына 1 жыл болгон. Орусиядан симментал тукумундагы уйларды алып келип көбөйтүүдө. Учурда карамагында музоо, торпок менен 100 баш саналат. Биздики стойловое содержание, то есть бизге бул уйлар жайытка чыкпайт. Ушул жерде мисалы вольерный жайкычты ушул жерде турат. Биякта биз вольерибиз бар, ошо вольерге чыгат. Калган мезгилде ушуну байлайбыз. Азыр жакында дойка болду. 3 мал сайыбыз уйларды. Тоют маселеси быйыл оорчундуу болду дейт чарбанын ээси. Ал 32 гектарга чейин айдоо жерин ижарага алып жүгөрүү себеп. Быйыл кургакчылык болуп, көпчүлүк дыйкандардай эле чыгаша азабын тарткан. Мисалы биз 23 тоннадан 30 тоннага чейин алчык. Быйыл болсо биз даже дополнительно сатып алдык.
кээбирки крестьянский хозяйстволордун жүгөлөрү өспөй калды. Ошолорду 3 сомдон килограмм сатып алдык да. Өзүбүздүкү начар болуп калды. Ошолордон сатып алдык. Ошондой 9-8 тоннадан гектарынан айланды да. Эмне дегенде быйыл кургакчылык болуп, бул жүгөрү өзү силостун жүгөрү 2 метрге чейин өсөт. Бирок быйылкы жүгөрлөр өтө начар болуп, суу бир жолу сугардык, кээбиркилер дагы сугарганда жок. Анан ошону эптеп дагы биз дополнительно дагы сатып алдык да. Чарбанын өсүп өнүгүсү үчүн ээси атайын коңшу мамлекеттерге барып тажрыйба алмашып келген. Алсак бул сарайдын салынышы Катардагы мал сарайдан айырмаланат. Ичинде эч кандай жыт сезилбейт, анткени үстү атайын аба алмаша тургандай техника менен салынган. Андан сырткары, ичинде уйларды жашына карап бөлүп кармоо дагы жакшы натыйжа берүүдө. То есть как телята рождаются у нас получается. Бул жер бала бакчада эле тайпаларга бөлүнөт. Маселен, музоолор туулганда эле 10 күн атайын бөлүктө кылдат багылат. Андан соң жалпы класстагы музоолорго кошулуп 1 айдай кармалат. Андан кийин кийинки бөлүккө өтө берет. Алардын ордуна жаңы туулгандар келет. Ошентип айланма багуу жүрө берет. Группируем уже туда, разделяем, и они дальше идут по классово. Чарбанын ээсинин айтымында ийгиликтүү чарба күтүүдө малдын тойтуна дыкат көңүл буруу абзел. Алсак чүйдө көбүн эсе бедеге басым жасашат. Быйыл беде түктөрүнүн баасы асмандады. Анан дагы ал анчайын рентабелдүү эмес. Миңдеп түктөрдү үйбөй эле силос менен бакса экономдуу, ошол эле учурда тоюмдуу, калорияга бай келет. Азыркы бул силосубуз жакындагы ачып казыр берип атабыз. Бул бир аз быйылкы погода ушундай кургакчылык болмой калбады. Кургакчылык полусухой болуп заготовка кылдык да муну. Тетиги жерде эметкенбиз, ал кышкы. Анан силос обязательно, конечно, бул рентабельный тоют. Эмне дегенде силос ал бул калорийнасы дагы жакшы уйларга. Анан бедеге караганда бул жүгөрүсү менен болот ошондо. Бул ошондо чөп дагы, жем дагы да, два в одном да получается. Ошон үчүн бул силос эң жакшы азыр малга бергенге. Кадимкиде эле ушундай бетонный жерге эле курганның образын бияка кээбиркилер ойлойт да кандай кылсак деп эле. Мына кадимкиде эле тегиз эле жерге, мына бетон көрүп атасыздар. Ушундай эле жерге кургандан кылып туруп эле и катать кылыш керек, трактор менен тебелейт. И все, ушундай эле силос болот. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Чалдыбар айылында дан эгиндеринен арпа жүгөрүгө басым жасалат. Себеби көбү мал кармаганга өткөн. Бирок жогоруда сөз болгондой кургакчылык жылдан жылга өз кедергисин тийгизүүдө. Ансыз деле өз киндигин өзү кескен дыйкан фермерлер сугат суу маселесин чечип берүүнү өтүнүп барбаган жерлери калбаган. Алардын айтымында талаш тартыш жаратып келген кыргыз-казак жерин аралап өткөн Ашмара дарыясынын суусун пайдалануу бир бетке чечилсе, суу маселеси жеңилдей түшмөк. Ушул жерде Ашмара деген биздин өрөн бар. Ашмара өрөнү. Аспара эмес, бул Ашмара. Анан кийин ушунда биздин малчылар жайлайт. Жалаң эле Фрунзе айыл өкмөтү эмес, Панфилов айыл өкмөтү, Күрпүлдөк айыл өкмөтүнүн малдар жайлайт. Анан кийин ошону карасаңыз, Казак Республикасынан 2 гана жерден суу чыгат, кошулат. Ашмара суусуначы, Ашмара суусуна. Калган бүт 80%-ын ашы Кыргыз Республикасынын жеринен чыгып аткан суу, Кыргыз Республикасынын жериндеги мөңгүлөрдөн жаралып аткан суу. Мал жан дыйканчылык менен тиричилик кылып аткан элдин мүдөөсүн чечүүгө жаңы келген айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу дагы жең түрө киришип, казак тарап эбак суу башын тосуп, башка рулду өзүлөрүнө каратып алганы оорчундуу маселе болууда дейт. Именно биздин водораспределитель Казакстан бетте калып калганда, ошол себептерден биз ошол жакка доступ ала албайбыз. И биз барып аттык суунун башына, барабыз. 5 куб жатабы, 6 куб суу жаткан учурлар болду. Ошол кезде бизге 500 литр, 600 литр берип коюшат да. Анан 500 литр, 600 литр берип койгондо бул 38%ке чындыгына вообще чын эмес экенин көрөбүз да. Эчтемке кыла албайбыз. Союз маалында сууну бөлүштүрүү боюнча эки тарапта кол коюлуп, ал келишим улам жаңыланып турат экен. Анда 38% суу Кыргызстанга, ал эми 62% Казакстан тарапка берилмек. Бирок кыргыз тарап ошол 38%ды дагы толук ала албай жатыптыр. 2012 жылдары ушундай ушул договор жаңыланып, жаңыланганда ушул суу департаментинин кызматкерлери айтып атат, бул мен өздөрүнүн оозунан уккам да. Айтып атат, ошол договордо именно ушундай пунктта 62-38 болуп бөлүнгөндө, кайра договор жаңыланганда водораспределитель
передать в казахскую сторону деп койтуптур да. Анан ошол договорго баягы ссылаться этип казактар уже сеткасын өздөрүнүн торун именно жанагы эмени ошо алып туруп биздин территорияга чейин баягы кирип, даже нейтральный зонаны ашып биздин территорияга чейин баягы сеткаларын тартып алышыптыр да. Ошол себептерден биз бара албайбыз. Барсак пограничный зона баягы именно 38% агып аткан 5 куб суу келип атса деле, 6 суу куб келип атса деле баягы алар менен баягы сүйлөшүүлөр жүргүзүп биздин суу чарбачылыкта сүйлөшүп атса, жок бул жерде 2,5 куб, 3 куб жатат. Биз мына силерге 500 литр берип атабыз, бул силердин таза 38%-ңер деп коет да. Замира Мырзалиева аталган айылда калктын саламаттыгына кам көрүп иштеп келе жатканына 35 жыл болгон. Буга чейин Союз маалында салынган эскилиги эбак жеткен имаратта эмгектенип келген. Анда бейтаптарда мурун авариялык абалда чатыр дубалдары түйшөлчү. Эми мынтип айылдын ак халатчандары жаркыраган жаңы имаратта иштеп жатканына кубанышат. Пандемия күчөгөндө бейтаптар ушул жерде дарыланган. Пандемияда башында эски больницада болчубуз, баарыбыз бир сырадан оорудук. Ошо карабастан больничныйды албай, баарыбыз бутубуздан тек иштеп аттык. Баары мынакей кыздардын баары тең көп болсо 25 жыл, эң азы иштегендери 10 жыл. Ошол больницада, эски больницада баарыбыз үшүп-тоң иштечүбүз. Мынакей 2 жылдан бери жакшы болду. Бул имараттын долбоору республика боюнча эң оптималдуу, заманбап болуп саналып, учурда бейтапкананын долбоорунун көчүрмөлөрү башка аймактарда дагы практикалана турары айтылууда. Бүгүнкү күнгө стандарт бүт жагынан келишкен эмеси бар, өзүнүн стоматологиясы бар, процедурный кабинети бар. Ал убакта биздики скорый помощь бар болчу, ага деген өзүнчө дагы бир бөлүмүн жасатканбыз. 2 кабинет атайын жана ооругандарды кабыл ала тургандай, эс ала турган жайы, жанагы скорый помощь иштей тургандар, ошолор мынакей өзүнчө блок дагы тургузганбыз да. Мурдагы айыл өкмөт башчынын айтымында тез жардам кызматы үчүн атайын айыл эли акча чогултуп, Германияда турган айылдын мурунку тургундары дагы кол кабыш кылып, тез жардам унаасын алдырышкан. Бирок ал келгенден бери кызмат кылбай турган. Уруксат бар болчу илгери. Медсестраларга айлык бергенге, ветеринарный врачка айлык бергенге, азыр ветеринарный врач дагы албай калдык. Медсестраны дагы алганга эме каржылаганга дагы тыюу салынып калды да. Айылдагы иш-чараларды шаңга бөлөгөн Алыкулдун кыздары Шайыр апалар тобу. Бул топтун мүчөлөрүнүн көбүнүн бала чака неберелери сыртта, тагыраагы Орусияда иштеп жашагандар. Үйдө ээн калган байбичелер ырдап бийлеп убакыт өткөрүшөт. Негизи Шайыр апалар ушу менин ырымды Алык Осмон сөзүнө жазылган, ону аткарып атышат. Мына азыр мына акын туулган жери ыктып, мына азыр ырдаган ырдын азыр сөзү ону да бул ыр мага таандык. Биздин Шайыр апалардын дагы бир жакшы нерсеси, Алык Осмонов ушу көбү капталарыктык экен, биздин жердешкен билбейт. Баягы ырынын ылдый жагына Чолпон ата кой сары деп койсо эле көлдүк деп ойлойт да. Алык Осмонов эми көкүрөк артына чалдыгып жапа чеккенден улам Чолпон атага жана туп санатория көп барган да. Андан сырткары Шайыр апалардын аймактардагы кароо сынактарга катышууларына жергиликтүү бийлик, патриот жаштар каралашып турат. Бир чети ырдап бийлеген ден соолукка дагы пайда. Болбосо алыста жүргөн бала бакыраны сагынып дагы оору берчүбүз дейт топтун мүчөсү. Ырдаган жакшы экен. Оору эле 6 айда, 1 жылда больницага жатчубуз. 4 жылдын жүзү болду, Кудай сактасын. Тупай деп коеюн. Мына бир чоң чай сектен ынтымакта ичип, ырдашып, сырдашып кетебиз. Шайыр апалар тобунун эң кичинеси 56 жашта, эң чоңубуз 73 жашта. Ушул биз да ошол Алыкулдун немесин көтөрөбүз деп ырларын ырдап, ушу Жекшембай экенин ырларын ырдап жүрөбүз, чыгарган ырларын. Тек кана биз Алыкулдун гана ырларын ырдап атабыз азыркы ушул убакта. Буюрса мына дагы Турар Кожомбердиевдин 80 жылдыгына барабыз. Анда дагы ушу Турар Кожомбердиевдин гана ырларын ырдайбыз деп жүрөбүз. Алыкулда якынды, эл кубаттай батырды, элге берген биздин жер, аймагыбызды
Казакстан менен чектеш айылдын тургундары азырынча өз оокатын кылдыратып кылып жатат. Үмүтсүз адам болбойт демекчи, бардыгынын күткөнү чек аранын ачылышы. Баягыдай дүркүрөп соода саттык жүрүп, солгундай түшкөн казак-кыргыздын экономикалык карым-катышы кайрадан жанданса.